Урматтуу Акылбек Сөнбекович, чындыгында бүгүн эртеминден бери ошо сиз маалымат бердиңиз. Биз көзүбүз менен көрүп, өкмөт тарабынан жасалып аткан иштерди көрүп, чындыгында аябай алкышка арзыйт. Ишиңиз мындан ары дагы ийгиликтер боло берсин. Жеке өзүмдүн жана элибиздин атынан ыраазычылык билдирем. Ошол эле чогуу мына алдыдагы 25-26 жылдар Акылбек Сөнбекович, бизге да көбүнчө кайрылып атышат. Мына Ооган согушунун ардагерлери, Чернобыль авариясынын катышуучулары 2009 жылы 6000 сомдук СОС жардам алышат экен. Ошол боюнча бүгүнкү күнгө чейин көтөрүлбөй келди да. Эми 25-26 жылдары бул сумма көтөрүлөбү? Эми 6000 сомго чындыгында бүгүн бир нерсе келиш кыйын. 25-26-га көтөрөбүз. Суммасы так маалымат жок. Азыр чечилелек, азыр параметрлерди бекитип алсак, анан да карайбыз. Бирок көтөрөбүз. Буюрса көтөрөт, рахмат чоң. Ошол эле чогуу бул экология көйгөй чындыгында бул дүйнөдө болуп атат. Ошол эле чогуу биздин ошо Бишкек шаарында дагы смог көйгөйү мына көп жылдан бери келип аткан чоң бир көйгөй. Ушунун чечүү жолдорун каражат бөлдүңүздөрбү? Аз жогоруда мэрибиз дагы айтып кетти. Мисалы, эми бир альтернатива катары газификацияны карап атабыз. Ушул боюнча 1 миллиард 600 миллион сом таап, мурунку ошону курган ТБА компаниясына барып, анткени капиталдык ремонтту кайсы компания койсо ошо жасаш керек экен. Ошолорду алып келип, азыр 2 котелдун тең оңдоттук. 110 мегаватт берип аткан электроэнергия. Азыр 150дөн берип атат. Бүгүнкү күнү фильтрлерин дагы жаңылап, оңдоп, азыр ТЭЦти мэриянын карамагына өткөзүп бердик. 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ТЭЦ толугу менен газга өтөт. Бүгүнкү күнү азыр Өзбекстан менен Казакстан, Россия менен 42 миллиард куб газга кол коюшту. Biz 1 milyard minimaldık türde, atak ekonomikabız özüp ketse 2 milyard kup gaz alğanга çeyin Gazprom menen makıldaşıp kol koyuştuk. Tranzittik trubabızdın mümkünçülükleri çekteli olğanlıktan 2 yıldan içinde Kazakistan arkılı tranzittik жаңы çoğun truba koyulğantat. Ошо коюлуп бүтөрү менен 2 жылдан кийин биз газга өткөзөбүз. 2 жыл, 3 жылдын ичинде. Бизге бир 500 миллион кубка жакын газ керек, толугу менен газга өткөзүп ийгенге. Бишкек Чаж электромашта котельная бар экен, турецкий бир бизнесмендер менен аны дагы газ менен иштеткенге, анан ТЦ2де дагы газ менен иштейт. Болгон коммуналдык котельниялардын баары 14-ü men жаңылып калсам Айбек Жанышбекович колдоп коет. 14-ü тең толугу менен газга өткөрүлдү. Бүгүнкү күнү котельный тараптан же ТЭЦ тараптан смогту көбөйтөт дегенге мен кошула албайм. Алар наоборот мурункуларга караганда кескин түрдө азайтты. Бирок 33%дан 40%га чейин бул эски машинелер. Дүйнөлүк практикаларды алсак, мына Пекинде, Лондон шаарларында көбүнчөсү ошо газификацияга өткөндөн кийин ошо көмүр колдонуу запрет коюшуп, ушул маселелер чечиптир да. Бизде жок дегенде ошо 50 чакырым радиустагы Бишкекти газ менен обеспечение кылып туруп, көмүр колдонууну толук кандуу биз запретке койсок, буюрса бул маселе чечилет го деп ойлойм да. Уруксат берсеңиз, ушул боюнча кошумчалап кетейин. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 15 000 абонент газга кошулду бул жылы. 1 жылдын ичинде. Анан кийин жанакы АТРдин алкагына биздин жалпысынан 104 откана болду. Ошол отканалардын 58-и газга өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 58 откана бизде газ менен жана 25 электроэнергия менен иштешет да. Анан бир откана буу менен иштейт. Ошондуктан биз көбүнчө отканаларды азыр бизге өткөн АТРдин алкагында өткөн отканаларды дагы газга өткөрүү боюнча иштерди ыкчам түрдө жүргүзүп атабыз. Себептен да ал жерде бизде дагы 19 кошумча откана бар. Анан кийин ТЭЦте жүргүзүлгөн ремонттун алкагында бизде дагы ошол выбростор азайды деген мына көрсөткүчтөр бар ал жерде да. Чоң рахмат. Акылбек Сөнбекович, дагы бир сизден бир сураныч. Кара Суу шаары боюнча 2019 жылы ЭБРден өткөн
канализация маселесичи ушу 5 жылдын ичинде дагы деле чечилик да, ушуну жеке көзөмөлүңүзгө алып ушу 25-жылда буюрса бүтүрүп берсеңиздер. Эми жогоруда айтып кеттиңиз, ички миграция күч алып атат. Эгерде ошол жерде канализация маселеси чечилсе, ал жерде инфратүзүмдөрү бир кыйла жакшы болуп калды. Базар бар, рыночный экономикасы жакшы эле. Көп кабаттуу, арзан турак жай, ипотекалык турак жайлар курулса, токтомокто бир аз ушу урбанизациячы. Андан кийинки маселе, Акылбек Сомович, дагы бир сизге маалымат иретинде, Кара Суу районунун ушу Датка айыл өкмөтүндө 50 миңден ашык эл жашайт. Ошол жерде Падаван деген айылда 1,5 гектарга 88-жылды 2 кабаттуу типтүү клиника салынган. Анын биринчи этажы үй бүлөлүк клиника болсо, экинчи этажы төрөт үйү.